20 gün қалғанда ушундай чоң комиссияны түзүүнүн кереги барбы азыр? Могу жерде 20 күн калды деп атпайбы, көз ачыктык кылып. Эгер силер 20 күндөн кийин кетсеңер кете бергиле. Каалайсызбы, каалабайсызбы, сиз дагы отпускада болосуз. Мына аз эле калды, 20 күн эле. Биз жаңы келдик. Биз элдин талабын аткарышыбыз керек. Кечиресиздер, жаңы келгендерби, эски келгендерби? Урматтуу жаш депутаттар, силердин энергияңыз күчтүү. Мен деле мурда жаш болчумун. Бирибизди сый менен мамиле кылалы. Урматтуу жаш депутаттар, жаңы келген депутаттар. Бул жерде жаңы депутаттар, эски депутаттар деген маселе жок. Түзүү бул парламенттин иши. Бирок мына кетерибизге 20 күн калганда ушундай чоң комиссияны түзүүнүн кереги барбы азыр? Мына жакын кече эле Вега жана кооп шаар боюнча комиссия түзүлдү. Азыр эми бул түндүк түштүп атса жол бүтө элек. Мен ойлойм, комиссия деген парламенттик комиссия терең изилдеп бир 3-4 ай иштеш керек. А бул жерде 20 күндө бул иш бүтпөй турган иш. Комиссия ишин бүтпөй калат дагы ошо бойдон кийинки созук өтүп кетет. Экинчи микрофон. Урматтуу талант Турдумаматович, кечээ сиз регламент негизинде мени жумушчу топко кошкон жоксуз да. Ушул регламентти ачсак, 4 ай шайлоого калганда парламент негизи комиссияларды түзө албайт да. Так эле жазылган. Эми биз октябрда уже шайлоо буюрса катышабыз. Эми бүтүрүш керек го, менимче уже жетиштүү ушундай комиссиялар да. Саясат эмне кылабыз аны? Мейли УКМК текшерерсин, эми комиссияны түзүп эмне кылабыз аны? Маалымат болсо, бирөө коррупцияны кылса ошо берсин УКМК текшерсин. Мына итак эле депутаттарды конституцияга карабай эле тыгып атышат го эми сиз ого. Жетет го эми менимче, урматтуу депутаттар. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Биз Атамекен фракциясы буну карап атканда ушундай чыгып каршылык болот деген оюбуз бар эле. Себеби альтернативдик түндүк түштүк жолунда 700 миллион долларга жакын акча жок. Бул элдин мүлкү, элдин бюджети болчу. Бул жерде комиссиясы жок тендерлер ойнотулган. 2012 жылы башталган түндүк түштүк альтернатива жолу 2018 жылы бүтүш керек эле. Мына 21 жыл болуп атат турат. 700 миллион доллар кайга кетти? Биз кредитти алып кайра эле ошол жолго бере беребизби? Бул жерде комиссияны мына азыр коллегаларыбыз айтты 20 күн калды деп. Эгер силер 20 күндөн кийин кетсеңер кете бергиле. Биз убактыбыз мүмкүн кышта бүтөт, мүмкүн дагы 1 жылдан кийин бүтөт, мүмкүн 2 айдан кийин бүтөт, аны Кудай билет. 20 күндөн кийин кетсе кете берсин. Бирок биз мындай түндүк түштүк альтернатива жолундагы миллиарддаган коррупцияны ачып чыгышыбыз керек. Бунун башында экс-президенттерден башка премьерлерге чейин турат. Эмне үчүн комиссия түзгөнгө каршы чыгып атасыңар? Жараңарда туугандарыңар барбы? Түзүп карап чыкпайлы, бул жерде эмне тоскоолдук кылып атат? Иштейли да келгенден кийин. Мен ойлойм, комиссия түзүлүп, бул коррупцияны ачып чыгышыбыз керек. Рахмат. 4-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Бул жерде эч кандай бир регламентке мындай туура эмес келген маселе жок. Бардыгы регламент менен, мыйзам менен эле кетип атат. Ошондук үчүн жана 4 ай калганда биз комиссия түзө албайбыз деген туура, 4 ай калганда түзө албайбыз. Бирок бүгүн биз шайлоонун күнүнү белгилеген жокпуз. Ошондуктан жанакы жогору жакта айткан фракция Атамекен фракциясынын чечимин колдоп эле кое берели. Бул жерде иштейм деген энергия алуу депутаттар иштейм, бул жерде коррупциясы бар экен деп чыккан депутаттар эмне үчүн жол тосушубуз керек? Мүмкүнчүлүк берейли, иштесин. Мына жаңы келген депутаттар көп, энергиясы күчтүү. Колдоп коюңуздар. Рахмат. Рахмат. Дош, бер жол менен чечели. 5-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага.
бул жерде мурунку келген депутаттар чарчап калыптыр. 20 күндөн кетсе биз ыраазыбыз да. Биз жаңы келдик. Биз элдин талабын аткарышыбыз керек. Эл чыгып атат. Коопсуз шаар боюнча дагы, жол боюнча дагы иштегене келгенде иштеш керек да. Анан регламентте өз илешпей калса мындай кылган болбойт. Мындай жүрөгүн тазараак кылсын кээ бир адамдар. Рахмат. Экинчи микрофон. Жаңы депутаттарга кичине мындай юридикалык тил менен айтып коеюмчу, эч ким чарчаган жок. Керек болсо күч көп. Иштегенге даярбыз. Бирок июлда чогуу отпускага кетебиз. Калайсызбы, калабайсызбы, сиз дагы отпускада болосуз. Мына аз эле калды, 20 күн эле. Эмне кыласыз анан июлда эчтеке кыла албайсыз. Анан август болот, анан сентябрь болот. Сентябрда уже шайлоо болот. Мен регламентте айтып атам. Кечеле регламент негизинде мен төрага жок, болбойт деп мен жумушчу топко кошкон жок. Мен ошону айтып атам. Регламент негизинде так жазылган. Ачсаңыз болот. А коррупциямдай коррупциялык фактылар болсо, бергиле да УКМКга, же бизге айткыла да эми. Давайте чогуу кайрылайлы, мен керек болсо даже жардам берейим. Катты жазып берейли. Эч ким аны корккон жок, эч ким бирөөнү коргогон жок бул жерде. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Бул жерде жаңы келген депутаттар, анан эски депутаттар деп атат, ортодо келгендер да бир айтып койсун. Биз деле айтып атабыз. Келгиле карап коелу. Бул комиссияны түзүп коелу, карап коелу, анткени 4 ай деп атат, мейли. Бирок азыр билбейбиз да качан биздин полномочиябыз бүтөт. Мүмкүн кийинки жылга да өтүп кетет деп атат, ар кандай сөздөр болуп атат. Ошон үчүн биз карап коелу. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Урматтуу коллегалар. Урматтуу коллегалар, кечиресиздер, жаңы келгендерби, эски келгендерби, бардыгыбыздын оюбуз, максатыбыз бир. Ошон үчүн бөлүнбөй эле 1 ай калабы, 2 ай калабы, канча болсо дагы мындай бири-бирибиздин жасаган жумушубузга комментарий бербей, өзүбүздүн жумушубузду аткара берели. Рахмат чоң. 5-чи микрофон. Анан добуш берүү жолу менен чечебиз. Урматтуу төрага. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бул жерде ким чарчап калса, ким башка деген сөздү токтотуп, бирибизди сый менен мамиле кылалы. Урматтуу жаш депутаттар, жаңы келген депутаттар. Экинчиси, урматтуу төрага. Биз декабрь айында конституциялык мыйзам кабыл алганбыз. Ошол мыйзамда так жазылып турат. Президент 1-июндан кеч эмес шайлоонун күнүн коюш керек деп. Ошол мыйзамдын негизинде бүгүн биз уже кечигип атабыз. Ал конституциялык мыйзам же биз аны өзгөртүшүбүз керек болчу, ушул жерде парламентте. Же болсо мыйзам менен президент шайлоонун күнүн коюш керек азыр. Конституциялык мыйзам негизинде. Ошол мыйзамдарды карап, регламентти карап бир иш кылалы туугандар. Эч кимдин тууганын защита кылып, мен айтып коеюн дагы, же башка нерсе жок бул жерде. Ким паракор болсо, ким ошо ишке аралашкан болсо жооп берсин. 4-чү микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Азыр Улукбек Зулпукарович конституциялык мыйзам боюнча айтып кетпедиби? Бул мыйзамды биз киргиздик. Ошол пунктту жокко чыгаруу боюнча, анткени жаңы конституциянын негизинде биз жаңы мыйзам долбоорлорун алып чыгыш керекпиз. Борбордук шайлоо комиссия жөнүндө мыйзамды биз кабыл алып коюш керекпиз. Эмне үчүн биз кечигип калдык? Анткени биз мурда 10 январда конституцияны кабыл алып калабыз деп ойлогонбуз. Бирок 11 апрелге өтүп кеткен. Ошон үчүн бул мыйзамды биз киргиздик. Эртең бүрсү күнү уже сизге кирет, урматтуу төрага, мыйзам.
Урматтуу коллегалар, урматтуу жаш депутаттар, силердин энергияңыз күчтүү. Мен деле мурда жаш болчумун. Бул жерде отуруп мына премьер-министрге сөз айтат элек. Бирок бири-бириңерди сыйлап жүргүлө, урматтуу коллегалар. 20 күн болобу, керек болсо Талант Турмамач, жаңы мыйзамдар келип атат. Июль-августта иштейлик. Июль-августта иштейлик. Иштеп өзүбүз вазифабызды аткарайлык. 17, мен билишим боюнча 17 жаңы мыйзам кириш керек. Мына өткөндө мен айттым. Мага жооп берди администрация президенти. Бүгүнкү иштеп аткан конституция, бүт азыр иштеп аткан кабинет министри бул жерге келип биз аркылуу бекитилиш керек эле. Бирок ал жок. Бул бир. Экинчиси, руководитель администрация президент бөлөк, кабмин бөлөк. Ал дагы өзүнчө конституция негизинде туура эмес болуп атат. Ошон үчүн тез арада биз парламент ушул жаңы мыйзамдарды кабыл алып коюш керекпиз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, кандай болсо дагы коалиция тиги фракциянын чечими бар экен, аны биз добуш менен чечебиз, болду, ошо менен биз сый урмат менен жүрөлүк. Рахмат. Рахмат. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, бул жерде жаңы депутаттар, эски депутаттар деген маселе жок. Бардык 6-чы чакырыштын депутаттары эң жакшы иштеп атат, тарыхый чечимдерди кабыл алып атат. Могу жерде 20 күн калды деп атпайбы, көз ачыктык кылып. 2 күн калса деле комиссия түзүп киришип кое бербейлиби? Түндүк түштүк альтернативи жолунда кумтөр, бул кумтөр 2 жатат бул жерде. Эми комиссия түзүп баштап койгондо канча калганыбызды аны Кудай билет. Эмнеге ушуга ичтарлык кылып атабыз? Ошон үчүн мен сунушум түндүк түштүк альтернативный жолуна комиссия түзүлүш керек, караш керек, ал жердеги элдин мүлкүн, элдин ырыскысын карап чыгууга сунуштайт элем. Рахмат. Урматтуу коллегалар, добуш берүү жолу менен чечебиз. Парламент коллегиалдуу орган. Анда эмесе добушка койсом, түндүк түштүк альтернативдүү жолун курулушу менен байланышкан маселени иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүү жөнүндө жогорку кеңештин токтом долбоору. Токтом долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Рахмат. Макул 91, каршы 4. Токтом долбоору кабыл алынды. Эми